Assalamu алейкум урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул сапар Баткен облусунун Бүргөндү деген айылына кетип баратам. Анткени Россиядан бүгүн куттукталчу энени кыздары Жылдыз, Кундуз, Гүлназ жана күйөө балдары Улукбек, Замир аттуу мырзалар атайын Россия шаарынан салам жолдоп, бүгүнкү туулган күнү менен апасын, кайненесин куттуктаганы мага буйрутма бердилер. Мен ошол буйрутманы аткарганча, аманаттар жеткиргенче жолго чыгып сапар алдым. Бир нече сааттардан соң мен ошол айылга кирип барам деген максатта кетип баратабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Сиз көтөрүп алыңыз. Сиз кимис болосуз? Баласы болом. Урматтуу Меннен программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр ушул эненин аты ким эле? Кыздархан. Кыздархан эненин баласын жанында турабыз. Баткендин Бүргөндү деген айылына жетип келдик. Азыр саналуу мүнөттөрдө биз ушул гүлдү тапшырып, энени туулган күнү менен куттуктайбыз. Эне кайда? Ва алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысыздар. Болмаңыздар. Тынч. Акырын жетип келдик мынакей. Апам каякта? Болду. Подаркаларды тапшырушулар мен менен чогуу кире бериңиздер. Келиңиздер. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Ооба. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Өзүңөр Бул сизге ушул атайын ушул Меннен программасынын атынан эне. Рахмат, Кудай жалгасын. Мына бүгүн туулган күнүңүз белең. Сени күндө эле көрүп турам деле. Ооба, ошол балам мен менен Күндө мынакей. сабыр менен көрөм. Ооба, атайын. Атыңды билем. Атайын ушинтип бизге кат жазып. Мен айттым эде буларга кой жөн тургула деп. Жо эне кыздарыңыз, балдарыңыз, жалпы балдарыңыз ушул энеми биз ушул программанын архивине киргизип коелу деп ниет кылыштыр да. Ошого мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, энеге арналган кыздарынын, балдарынын, күйөө балдарынын баардыгынын атынан Бейишим апам, Берекем атам деген, ана бул биздин программанын атынан мына Бейишим энем деген гүл. Мына ушуларды кабыл алып коюңуздар. Бир айтты, биз жака алыс деп барбайт экен деди. Жок, алыс эмес экен, жолдорубуз жакын экен, жакшы экен болгону. Жол алыс экен да. Рахмат. Биз келип калдык. Ана урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул сиздердин алдыңыздарга ушул Кыздархан эненин келиндери мына өздөрүнүн сарпайларын тапшырып берсин, берекеликтерин келип. Кыздарым, балдарым, Урматтуу кыргыз элем, ушул передачаны бизден көрүп, адамдардын ушундай сүйлөп, неметкендерин көрүшүп, биз дагы апабыз менен апа атабызды ушундай кичине сыйлап коелук деп баардыгыбыз бүгүн белек кылдык эле. Ушул Алтын апам мына 9 баланы чоңойтуп, ушунчалык баардыгыбызды убайга жеткизип, окутуп, жайлап, баардыгы Кудайга шүгүр, баардыгыбыз жакшы иштеп, ушунчалык өзүбүз ана апа болуп, апанын немесин кадырын түшүнүп, ата болуп, атанын кадырын түшүнүп, ушунчалык биз дагы баардыгыбыз ушу бир туугандар, үч эже Москвада, алар дагы топтолушуп, ушинтишип баардыгыбыз бирге ушул немелерди кылдык эле. Апам ушул арзу кылган белегибизди тапшырып койгон. Бул белек эмне деп аталат? Айтканча тапшырсаңыз, билери экен, мынакей. Билерсиз Бейишим апам деп атай күмүш. Заказ кылдырып. Мынакей. Бейишим апам деген билери экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бул дагы атаң Оштон эмес, Баткен эмес, буну Бишкектен заказ кылса керек, Ооба, Бишкектен алдырып, азыр неметтиге апа. Кана эненин гүлүн бирөөңүздөр жардам кылып алып туруңуздар. Эненин колуна билерикти салып алалы. Ага, салып туруңуздар. Мынакей мындай билерсиктерди көөнү тагың апа, өмүрүңүз узун болсун. Эненин колу бош калбаптыр го, мына жыл сайын эле шекек тагып берип, эч жери бош калбаптыр, Рахмат.
Rahmat kızım. Ondan apam da bu apam. Apаңыз Кудайым буйрса 100ге чыгат Кудай кааласа. Ой, Кудайым берсин. Кана кийинки Атам тапшыруучулар. mana avam keldi. Мынакей. Olmadan özü kişinin ardından gelip Аха, ошол Жылдызхан кызыңыздан. Келиң сага келебиз буяка. İnternetteki ko'rsatuvga ko'zim kuydi de bular sonunda. Кандай саба? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кемпириңиздин туулган күнү экен бүгүн. Эле канча жашка чыктыңыз? 60'ga çıkıp kaldım. 60га чыгып калдыңыз. Чалыңыз канча жашта, сиз канча жаштасыз? 63'te. 63'te. Bayım көп жашаңыздар, а? Ошентип биз Меннен программасынан келип калдык. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Атыңыз ким сиздин? Men atım Anvar. Анвар аба. Айтсаңыз мына бүгүн кемпириңиздин, байбичеңиздин туулган күнү экен. Şu байбичеңиz тууралуу айтып берсеңиз, байбичеңизди илгери сиздердин убаңыздарда ала каччы эле. Сүйлөшүп жүрүп алдыңыздар беле же сиздин аркаңыздан келгенби же сиз бунун аркасынан келдиңиз беле? Zaten evzelet demek var. Tapkan. Кана чалыңыз өзү айтып берсинчи. Каяктан көрүп калдыңыз мындай роза гүлдү? Ya bizden endi bizdin убакта ошол ата-энелер эле неме кылчу эле да, ошо боюнча эле таанышып ошол ата-энебиз немебиз менен эле башкарышканбыз. Кудайга шүгүр, мына жети кыз эки болду чоңойтуп, мына бардыгын үйлүү жайлуу кылып. Бүгүнкү күндө канча небереңиз бар, канча шебереңиздер бар? Билбейм, 23'ten Билбейм деңиз, а? Жүрөт жерде дейсизби? Жакшы. Мурда эмне жумуш кылгансыздар? Байбичеңиздеги экөөңүздөр. Бул энди Ne güzeli bala bağı. бала менен эле мынча баланы чоңойтуп неме кылыштаган. Буардың, а? Мен өзüm şoför bolup istedim. Ondan keyin deykançılıkta ошол Düşürüp koyasın. жети кыз эки уулду тарбиялап мына бардыгын өзүнүн эмесиге жеткирип. Эрезеге жеткизүү. Эрезеге жеткирип. Кудайга шүгүр. Prim verdik ya söyleyeyim. Анда эмесе абага тапшырчу белектер болсо тапшырып алыңыз. Аха. Сүйлөп бериңиз кene. Мына бүгүн эжем менен жездемдин майрамдары менен куттуктаймын. Дайыма балдарынын жакшы жагын көрүп, өздөрү менен өздөрү болсун, неберелериге той кылып, бактылуу жашап жүрө берсиндер. Амин. Майрамыңыздар менен. Амин. Rahmat etkenim kelsin ay mayli. Ay özüm kesenen oldu. Men özümem hiç nerseni bilgenim yok. Bular kiyin süret götüşeleri. Балдарын жакшылыгын көрүп жүрө берсиндер, көп Cennette жашасын. görüyorlar. Кийинки кезектегилер тапшырып алыңыздар, кийинки кезектегилер сүйлөп тапшырып алыңыздар. Мына бизди 3 жашка жеткизген ата-энебизге ыраазычылыгыбызды Siz билдиребиз. kimmiş Дайыма olursunuz? кызы болом. Мындай жаштардан көбүн көрүп жүрсүңөр. Кудайым жүздөн ашык жаш берсин. Нерелеринин тойлорун көрсүн. Бизди бактыбызга дайыма бирге бактылуу болуп жүрө берсиндер. Амин, айтпаңыз. Кең рахмат. Эмне белек тапшырып атасыз сиз? Эстелик, э? Анвар аба, белегиңиз кут болсун. Кыздар калган элестеттиңиз беле ушундай болот деп элестеттиңиз беле? Бул мындай сюрприз биринчи жолу болуп атабы же мурда да болгон беле? Birinci yolu oluşum. Men hiç nerseni bilmedim. Şu Menнен программасын көргөндө бир ниет кылган экенсиз да, ушундай мен деле ушундай болуп чыксам деп. Günde körüm de men. Günde üzbey körüp elenen bular. Şonday kılavuz dedi. Жоқ koygular kiyin bolot. 60'ga tolgonumda dedim ede. Bular bugün başlaşıverdiler. Мынакей баштадым. Жакшылык иштин эрте кеч жок дейт. Кана кийинкилер. Rahmat sana Келеріңіздер. ya. Uzaktan kelipsin. Рахмат эне. Сиз кимис болосуз өзүңүз тааныштырып? Мен чоңулуу болом. Чоңулуу боласызбы? Tilep surap algan balam. Siz үчүн бул эки адам ким сиз үчүн? Ошону бир мактаныңчы, бир элге бир миллион аудиторияга бир мактаныңчы. Менин Düşürüver beni. дүйнөдөгү эң чоң байлыгым ушу ата-энем. Ушул даражага жеткизген. Мен атам менен апа. Дайыма ушулар жаныбызда бар болсун. Амин. Өзү аял кишилерге караганда уулдары аябай мындай жашып кетет да өзү негизичи. Апаңызды, атаңызды, апа мен сизди, ата сизди жакшы көрөм деп айтып көрдүңүз беле ушул күнгө чейин? Жок эми. Бир айтып көрүңчү гана мына арай көз чарай мынакей, бүт эл журт көрүп турат.
Кубанычтын көз жашы, аябай сүйүнүп, аябай жакшы көрөт экен. Мынакей Кудайдан тилеп алган балаңыздын мынакей көрдүңүзбү? Аябай сонун бала болуп чоңойуптур, а? Береңиз, тапшырып коюңуз. Kichine balam var edeyim. Erkek balam var. Жакшы. Кийинкилер келебиздер, кийинкилер. Портретtim да, көрсөтүп коюңуз мына болуп туруп. Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Кыздаркан эненин баласынын тапшырган портрети мынакей эстелик үчүн өзү деп алып жүргөн. Бул дагы. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 6-кызы болом. 6-кыз болосуз. Сиз үчүн бул адамдар бул дүйнөдө кандай адамдар? Айта бериңиз, айта бериңиз. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Айта бериңиз, айта бериңиз. Benim altın atam, senin apam. Жо эне бул аябай ыйык да, ата дагы ыйык болот да, ооба туура. Daim bizge birinci очередde içinde zorlukta bolsun. Daima bizge baş bolup yürüsün. Bizim жақшы күндөрүбүздө daima bizge baş bolup, bizi daim birge бактылуу күндөрүбүздү көрүп жүрүсүн. Канча күн көрбөй калсаңыз сагынасыз? Күндө видеобузунукта сүйлөшүп турабыз. Сиз да эне болдуңуз, а? Эне болгондон кийин кадырын билдиңиз да, аябай, а? Жакшы, жакшы. Эми белеңизди тапшырганча мындай Ден соолукта болуңуздар. канча жылдан бери келин болуп кызмат кылып келатасыз? Келгениме 7 жыл болду. Ушул күнгө чейин дайым келин эмес, кызым деп жүрүшкөн. Дайым мындан кийин өз ата-энемдей эме кызматын кылышка даярмын. Мынакей келиниңиз аябай жакшы көрөт экен, мынакей жаш жигит кетти. Ömrüm uzun bolsun. Baktılуу bol. Кимиси болосуздар? Bul en kichine balam. Эң кичине эркек уулу экен да, аха. Айта бериңиз, сиз баштап бере бериңиз. Ата менен аман бактыбызга бар болсун, көп жашасын, оорубасын. Тойлорду кылып жүрө берейин. Апаңызды кандай көрөсүз? Жакшы көрөм. Мактаныңчы бир мисалы. Башка энелерден эмнеси менен өзгөчө сиздин энеңиз? Бар жагы менен өзгөчө. Аха. Канча бала болуп калдыңыз сиз? Бир бала. Бир бала болуп калдыңыз, а? Бала болгондон кийин анан ата менен эненин кадырын билип атасызбы? Ооба билтам. Сиз үйдөсүз да, ошон үчүн көп деле мындай билинбейт да. Канча жылдан бери келин болуп ушул жерде жашап атасыз? 1 жылдан бери. 1 жылдан бери. Сиздин кайненеңиз, кайнатаңыз бир мактаныңчы бир. Башкалардан эмнеси менен өзгөчө? Менин энем бул башка кайнелерге окшогон эмес. Дайыма бизди өз кызындай көргөн. Атам дагы ошондой. Дайыма бизге камкор, дайыма жардам берип, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма жүзгө кириңиздер, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Baktılуу bol, ömrüңөр uzun bolsun. Айтканыңыз келсин. Ma şu batır ene bolgula silerim. Rahmat. Rahmat, ömrüm uzun bolsun. Эми бул эже дагы сүйлөдүңүз. Кана бул эже сүйлөп койсун, а? Кана. Мен 7-чи кызы болом. Апам атам барга сыймыктанам. Булар биздин байлыгыбыз. Дайым ушинтип төрүбүздүн көркү болуп жүрөрүңүздөр. Мен сиздерди жакшы көрөм. Sakınızlarga şükür. Rahmat. Hadi sonun Апакем жашоолахы дарт улады мага өмүрдү. Апакем көңүл чырагы
Hiç düşürбөй hayat көңүлдү Апа ким дайым кылсуна Аксап калсам узун жолдорду Жүрөккө үнү угулат Эркелетип мени койгондо Асыл жан экен алтын апа ким Бакыт ардайым жүрсөңүз эсен Өмүр бак экен өсүп жетилген Гүлдөп ачылам сиз бар апа ким Энелер өзү ыйыкса Жакшылыкты тилейт балага Сурабай кетсең уруксат Батып тура дайым санага Асыл жан экен алтын апа ким Бакыт ардайым жүрсөңүз эсен Өмүр бак экен өсүп жетилген Гүлдөп ачылам сиз бар апа ким Асыл жан экен алтын апа ким Бакыт ардайым жүрсөңүз эсен Өмүр бак экен өсүп жетилген Гүлдөп ачылам сиз бар апа ким Гүлдөп ачылам сиз бар апа ким Россияда жүргөн Улукбек күйөө балам, Замирбек күйөө балам, Жылдызхан, Кундузхан, Гүлназ, Атыргүл, Гүлназ телефондорго Нурбек бардыгыны мен ушунчалык куттуктагандарга рахмат. Өмүрлөрү узун болсун, бактылуу болсундар, эсен аман келишсин иштеп. Бардыга узун өмүр каалаймын. Чын жүрсүндөр, эсен аман. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан түн бою уктабай тербетип чыккан бейишим өзүңсүң ардагым апа асылым менин ардагым апа мен үчүн канча сен түйшүккө баттың жан апа чачыңды бубакта басты кагылам өзүңдөн айланам апа дегендей башка элдерге дагы айтмакчымын, башка туугандарга дагы айтмакчымын. Бул ата энени сыйлаш керек экен, урматташ керек экен. Бул дүйнөдөгү эң ыйык, эң азиз нерселерибиз экен. Ошого кичине болсо дагы эстелик болуп калар деген ойдо биз апама дагы айтпадык. Өзүбүзчө эле топтолуп сааттан бери эле ызылдап мына жерде жасанып элек, азыр келет десек апам эмнеге келдиңер? Эмнеге жасандыңар? Эмнеге эле мени боyonтурасыңар? Эмнеге эле мени жасайсыңар деп эле сааттан бери кыжалат. Аны айтпайлы, биякта халам келди, халамды дагы чакырттык, эми ушу бир тууган сиңдиси. Кичине неме болсо дагы эстелик болуп калат. Туура. Ата энени эми ар дайым канчага байлап жүрөбүз да ушулар. Эми бул канча кылсак деле аз экен. Эми канча бүт немебизди неметсек дагы биз бул ата энем берген тарбияны акташ бул өтө кыйын нерсе экен. Ошого кичине болсо дагы эми эстелик болуп калсын, ушу бир туугандарыбыз, көпчүлүкпүз, баардыгыбыз
bir ömür эстеп жүрөйүк деп атайын ушу сиздердин передачаңыздарга бердим. Мугалим окшойсуз жа? Жок, мен Мугалим болоюн деп дейм, бар жакта иштеймин. Медик эле, мугалим эмес. Эне ушул балдарды чоңойткондо мисалы ушул кандай бир сиздердин мезгилдериңиздерде мисалы ушул бала менен эненин, кайнене менен келиндин ортосунда бир идеология кыла турган бир ушундай бир нерселер бар беле? Азыркыга салыштырмалуу кандай жаштар кантип өсүп келатат? Мына келиндериңиз бар экен мисалычы, ушу келиндериңиз сиз мисалы сиз да бирөөнүн келини болуп баргансыз да бир мезгилдечи? Бизде жакшы эле болгон. Кайнатам, кайнем жакшы эди, жакшы адам эди, өтүп кеттилер. Балдарым жакшы, азыр келиндерим бар да. Ошолорду жашыдан берсин бизге. Кайненем аябай жакшы аял эди. Бизге жакшы билбегенди билгизди, үйрөттү. Балдарыбызды багышты. Жакшы жүрдүк ушунда. Сиз да ошо кайнене кайнатаңыздардай болуп, бактылуу карлыктуу доорун жашыдан берсин энди. сүрүңүздөр. Кана, байланышта ким? Эми Семьяда эми азыр 7 кыз десе баардыгы ойлонуп экен да, бул 2 кызды үйлөйүк десек, бул 7 кыз бар деп. Бирок бизде ондай нерсе жок да. Биз бир тууганда келиндерди дагы, немелерди дагы полный, биз эч кандай бир баягындай нерсе жок. Биз бир туугандай баардыгыбыз келиндер дагы бир туугандай биз үчүн. Ушундай ынтымактуу семья болуп, Кудайга шүгүр ушунчалыгына. Алла разы Бизди болсун. тарбиялаганда дагы, окутканда дагы элди керегине жарай турган кесиптерди окутуптур. Көз 4 кыз медик биз иштейбиз элдин кызматында. Кыздардын көбү медикпи? Медик, 4 кыз медик. Бири мугалим, бири дагы финанс кредит. Ушинтип бардыгыбызды окутту. Кыз бала болсок дагы бардыгыбызды окутуп, азыр барган жерибизде биз дагы элге кызмат кылып иштеп атабыз. Бул да ошо ата эненин ушул 2 адамдын мээнети да мына. Ушул 2 адам бар үчүн мынакей окудуңуздар, чокудуңуздар, балалуу чакалуу болдуңуздар дегенде эне туурабы? Рахмат. Акам Балдарым, балдарым бактылуу болсун көптүн катарында. Келчим бер. Кана келиңиз, бул да балаңызбы? Булам балам. Келиңиз, ортосуна туруп сүйлөй бериңиз, ортосунда. Келе бер. Келе бериңиз. Келдим көз. Кыздаркан эне Анварова тууралуу. Бүгүн туулган күнү экен энебиздинчи. Чоңотасын куттуктаган келдим. Айта бериңиз калоо тилектериңизди. Чоңота чоңене дайым өмүрүңөр узун болсун, биздин бактыбызга, тууган урттун бактыга ошол өзүбүздүн тууган урттарды жана ушул айыл эмелерди баштаган жетекчилерден болушуңуздарты биз каалап кетебиз. Дайым ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Рахмат балам. Дайым Өмүрүң узун болсун, бактылуу болгун. Рахмат. нерелериң менен түзүлүп көрүп жүрө бериңиздер. Молодец. Рахмат. Кана ким сүйлөп атат? Сүйлөшүп койбоңорбу? Телефондон тартса болот. Россия бул? Эле убактыям кутуп Сиз мынакей алдыңызда кыздаркан эне турат. Сүйлөшө бериңиз мынакей. Кандай жакшыбысың? Жакшы, апа, кандайсыздар? Ден соолуктар жакшы? Жакшы. Мага айтпайлы тойду башлай бердиңерби? Сиздерди аз болсо да ошо курбан айтка эжемдер менен, энелерибиз менен, келиндер менен баардыгы куттуктап коюлду. Ушинтип сюрприз кылдык да. Рахмат. Өмүрүң узун болсун, замир менен кошо карыгын, бактылуу болгун, тынч болгула. Эсен аман келгин, Кудайым ак жол берип. Айтканыңыз келсин. Ден соолукта болуңуздар, абам экөөңүздөр. Ушунчалык бизге жакшы тарбия берип өстүргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Силерге рахмат бардыгыңарга. Эжеңдерге рахмат. Салам айт баарыга. Азыр телефондор биз алышпай жатат. Абам жакшымы? Жакшымын. Кандайсың Гүлназ? Жакшыбысың? Ден соолук жакшымы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Көрүп турганыңда көпчүлүк. Рахмат.
асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк. Алло. Жакшыбысың, Кундуз? Жакшы, апа, кандайсыздар? Отурасыздарбы? Жакшы, отурасыңбы өзүң? Балаң жакшыбы? Жакшы, эртеңге айтыңыздар менен. Рахмат. Жашаң өмүрүңүз узун болсун. Айтканың келсин. Рахмат. Барчага барат. А? Сиз жакшы көргөн передачаңыз бардыбы? Ай, мага айтпайлы башта берипсиңер, мен жакшыраак даярданышым керек эле. Кокус эле. Кызыксыз болуп калат дедик да. Жакшы эле майли. Рахмат. Майли, бардыгыга салам айтың. Кийинирээк коломдорго эм чалам. Майли, рахмат. Бардыгыңа. Дүйнөмдө жарык шам, сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн. Алло апам, апакем, жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакем, аруак күйөрүм менекем май. Апакем май. Убайым бүт тартып уйкусуз таңым мен түшүгү көп жаны барына көнгөн чачыңыз агын Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерди кирип келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошолордун катарында Кадамжай районуна караштуу Бүргөндү айылынын жашоочусу атам менен апамды дагы Курбан айт майрамы менен бир туугандарымды, тууган уруктарымды куттуктап өтөбүз. Апа, ата, өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолукта жүрүңүздөр. Аллахым жакшылыктарды насип этсин. Ардактуу атабыз, Асылзат апабыз сиздердин келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен Москвадан кыздарыңыз, көө балдарыңыз, неберелериңиз атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Бардык туугандар Курбан майрамыңыздар менен бардыгыбыз ден соолукта болойлу. Ата, апа, сиздерди жакшы көрөбүз. Бизге ушунчалык тарбия берип өстүргөнүңүздөргө чоң рахмат. Аллахым эки дүйнө бардыгыбызды жакшылыктарды насип этсин. Ата, апа, жакшылыктардын, жалаң жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр, тойлордун үстүндө жүрүңүздөр. Аллахым бардыгыбызга жакшылыктарды насип этсин. Эсен аман көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар. Кудайым жакшылыктарды насип эте берсин бардыгыбызга. Кыргыз элиме ыйман, ден соолук, жакшылыктарды каалайбыз.
Кыздаркан эне, Анвар аба, бүгүнкү ушул Курбан айт майрамынын ороп арасына сиздерди ушундай бир сюрприз менен куттуктаган Россиядагы кыздарыңыз Жылдызкан, Кундузкан, Гүлназ, Улукбек, Замир, күйөө балдарыңыздар, ушулардын сюрпризи жактыбы? Жакты, рахмат. Кудай жолбасын. Мына ушул Курбан айт майрамына деп жалпы эле балдарыңыздын атынан болду да бул сюрпризчи, ошо балдарыңыздын сюрпризи дагы бир жолу сурайм, жактыбы? Жакты, бардыгына айты кулду болсун, заманыбыз тынч болсун, балдарыбыз, неберелерибиз тынч отурайын. Саңа дагы рахмат. Рахмат. Менен жакшы жатайын. Рахмат эне, биз эгерде сиздер ыраазы болсоңуздар, анда биз дагы максатыбызга жетип, мына биз да сүйүнүп отурабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы ушинтип энеңиздерди куттуктагыңыздар келсе, анда төмөнгүдөгү телефондорго чалып, жазып кабарлашыңыздар. Биз өлкөнүн 7 дубанына барганга даярбыз. Мына бүгүн Баткен облусунун Бүргөндү деген айылында турабыз. Кийинки энелердин жакшылыгынан жолукканча эсен аман туруңуздар. Yeni programmasını